Кыргызстанда жыл сайын 114 миллион тоннадан ашык өндүрүш калдыктары, анын ичинде тоо таштандылары жана 1 миллион тоннадан ашык тиричилик таштандылары пайда болот. Ушул тапта Кыргызстандын таштанды полигондорунда 16,5 миллион тоннага жакын керектөө калдыктар топтолгон. Таштандылар алгач үйдө чогулат. Андан тезирээк кутулууга аракет кылабыз. Көчөдөгү таштанды челектерге чогулган калдыктар полигонго барып түшөт жана аны көрбөй калабыз. Бирок биз аны менен дем алабыз жана ал бизди ууландырып келет. Полигон бул чоң коркунуч. Анда химиялык, биологиялык жана өзгөчө коркунучтуу калдыктар бир жерге топтолгон. Аралаш калдыктар өзгөчө коркунучтуу. На сегодняшний день мы утилизируем порядка. Бүгүнкү күндө биз таштандылардын 80%-ын кайра иштетебиз. Азыр батарейкаларды кабыл ала баштадык. Пластик жана айнек таштандылар 100% кайра иштетилет. Май калдыктарын алган бир нече пункттар бар. Жыгач устакана бар. Ал жерде жыгач тактайларды жасап май менен иштешет. Карапа жасоочу цех да бар. Тандыр мештерин жасап чопону майлашат. Нарындадагы бир ишкана майды кабыл алат. Андан биогаз жасашат. Мен 10 жылдан бери тамак аш калдыктарын ыргытпайм. Ата-энемдин дачасында өзүбүз компост бар. Компост, который мы сами сделали. Сумсарбек ресторатор. Бишкекте 2 чакан тай рестораны бар. Бул ресторандарда таштандырдын 80% кайра иштетилет. Сумсарбек бардык эле коомдук табактануу ишканалары таштандыларды кайра иштетүүнүн бул ыкмасын колдонулат деп ишенет. Это не сложно. Это можно сделать. Муну жасоо кыйын эмес. Бул жерде биз дөңгөлөктү кайра ойлоп тапкан жокпуз. Бул аң сезимдүүлүк жөнүндө. Анын үстүнө кара түтүн жутуп жаткан бишкектиктер элден биринчи болуп сарамжалдуулукка өтүп, аны жайылтышы керек. Биз мындан ары жаратылыштын жана планетанын жыргалчылыгын эсеби жок пайдалана албайбыз. Бир нерсе бере турган мезгил келди. Жана бул ар бирибиз жасай ала турган жумуштун эң азы. Дени сак коом ар бир адамдан башталат. Здоровое общество начинается с самого человека. Таштандылар бир жагынан адамдын ден соолугуна жана айрына чөйрөнүүгө коркунуч жаратканы менен, экинчи жагынан калыбына келтирилүүчү материалдык жана отун энергетикалык ресурстардын булагы болулат. Алар экинчи даражадагы материалдык ресурстар деп аталат. То из грязной пленки, которой 80% от всех пластиков. Бардык пластиктин 80%-ын түзгөн гир пластиктен эч нерсе жасоого болбойт. Бирок андан полимерлерди чыгарса болот. Бул сырьёдон болсо чакан курулуш архитектуралары жасалат. Мисалы, коомдук жай, парктагы отургучтар. Гир пластиктен алынган полимерден жасалган отургучту боеп койсо, аны жыгач отургучтан эч ким айырмалай албайт. Бирок ал жыгачка караганда бышык болуп, 300 жыл кызмат кылат. Скамейку, сделанную из полимера песчаных изделий, от деревянной. Таштандылардын көбүн инерттүү бөлүгү түзөт. Бул чирип жок боло турган тамак аш калдыктары, жалбырак, бактын кесиндилери жана башка. Мындан компост жолу менен техникалык топурак же биогаз алса болот. Бул бардык таштандылардын болжол менен 50%-ын түзөт. Ал эми таштандылардын кайра иштетүүгө мүмкүн болбогон бөлүгүнөн отун энергиясын алса болот. Этот вид отхода, из него, как правило, делаются Калдыктардын бул түрүнөн РДФ деп аталган күйүүчү май жасалат. Бул май цемент заводдорунда күйүүчү май катары колдонулат. Ал эми чоң мештерде жылытуу үчүн жагылып жаткан көмүргө же мазутка 10% кошумча катары колдонулат. Мына ушундай иштетүү жолу менен учурда полигонго түшкөн бардык таштандылардын бери дегенде 80 же 90%-ын кайра иштете алабыз. Бул полигондун кызмат кылуу мөөнөтүн ондогон жылдарга узартууга мүмкүндүк берет. И это позволяет продлить срок службы по полигону уже на десятилетия. Бир жыл мурун Бигрин эко кыймылы Бишкекте желим таштандыларды кайра иштетүүчү заводду ишке киргизген. Кайра иштетүүнүн акыркы продуктусу ийкемдүү пластик чиптери болуп саналат. Алар Россияга экспорттолот. Айта кетсек, Кыргызстан бул продукцияны Кытайдан импорттойт. Бизде ошол биздин урналарга түшкөн пластиктер, андан тышкары биз өзүбүз дагы ошол заводубузда пластиктерди кабыл алабыз. Ошол пластиктерди биз биздин чакан заводдо майдалап, жууп, тазалап, сорттоп, бөлүп өңдөрүнө жараша. Мисалы үчүн жашылдарды өзүнчө, күрөңдөрдү өзүнчө, белоп, актарды өзүнчө кылып бөлөбүз, прозрачныйларды. Ошого жараша майдалап, тазалап, жууп, ошолорду биз чоң-чоң биг-бэг деп коет. Бул 500 килограммдык чоң мешоктор. Ошол каптарга салып, фуралар менен Өзбекстанга, Россияга кетиребиз да. Ал жакта bundan синтетический волокна чыгарылат, ошол баклажкадан. Синтетический волокна бул кыргызча айтканда жүн деп, ошонун синтетикасы да.
ушул синтетический волокнадан биз кийип жүргөн ушул курткалар, кийимдер чыгарылат, жууркандарга салынып аткан көп нерселер чыгарылат да. Ошолордун жалпы объему 500 тонна минималдуу, орточо эсеп менен 500 тонна айына чыгарат да. Бул биздин мобилдик тиркеме. Ошо бул жакта Кыргызстан боюнча бүт пункты приема жана заводдор көрсөтүлөт. Мисалы Бишкекти алсак, бул жакта пластик, макулатура, айнек жана башка пункты приемалары көрсөтүлгөн. Андан тышкары тиркеме 3 тилде которулган: орусча, кыргызча жана англисче. Андан кийин андан тышкары бул жакта экогид бар. Ошо экогидте тааныштырса болот да. Ошо кантип мисалы макулатураны кандай, макулатура кайсылар кирет жана аны кандай тапшырыш керек. Өзүнүн эрежелери бар. Тазар мобилдик тиркемеси 2019-жылы активдүү жарандардын экологиялык демилгеси менен түзүлгөн. Негизги максаты жарандарды таштандыларды сорттоого жана кайра иштетүүгө үйрөтүү. Тазар тиркемеси менен эгер үйдөн 8 килограммдан жогору вторсырье чогулса, анда биз машина менен келип өзүбүз алып кетсек болот да. Андан кийин ошо тазар тиркемеси менен тапшырганда ошондо балдарды чогултуп, упайларды чогултуп, ошо упайларды анан кайра продукцияга, биздин партнерлордун продукциясына алмаштырса болот. Мисалы кофе же китеп алса болот, самын жана башка. Мындан 10 жыл мурун Бишкек шаарынын мэриясы Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкы менен таштандыларды башкаруу системасын реформалоого жана түзүүгө 22 миллион еврого жакын каражат бөлүү боюнча келишимге кол койгон. Бул акчага Бишкек шаарындагы азыркы таштанды полигонду рекультивация иштери жарым-жартылай башталган. Бирок аны жаап коюу менен маселе чечилбейт. Андыктан полигонду рекультивация кылуу менен катар таштандыларды кайра иштетүүчү инфраструктураны түзүү зарыл. Азыр бул жеке сектордун күчү менен чечилип келет. Где-то больше 200 переработчиков. Азыр бизде 200дөн ашык таштандыларды кайра иштетүүчү ишканалар бар. Жөн эле жыйноо, ташуу менен алектенген чакан ишканалар жана таштандыларды кайра иштеткен ири ишканалар жана мини заводдор дагы бар. Алар өздөрү таштандыларды чогултуп, сорттоп, кайра иштетип жатышат. И сами уже непосредственно перерабатывают. Бирок бул маселеде жеке сектордун аракети жетишсиз. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизмин колдонуу менен комплекстүү чечүү зарыл. Как правило, мэрия никогда не управляет сама этим процессом. Адатта мэрия бул процессти эч качан өзү башкарбайт. Мэрия муну аутсорсинг аркылуу жеке компанияларга берип процессти көзөмөлдөйт. Инвестор акча салып, мэриянын белгилүү бир милдеттенмеси менен инфраструктураны түзөт. Бул кандай милдеттенмелер? Өндүрүлө турган продукциялар сатылып алынары, кайтарымсыз бөлүгү тарифтин эсебинен төлөнөт деген шарттар. Финансылык модель бул жерде долбоорду түзүү процессинде көрсөтүлөт. В процессе структурирования проекта она уточняется. Дүйнө жүзү боюнча таштандылардын пайда болуу темпи жыл сайын өсүүдө. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча 2020-жылы дүйнөдө киши башына күнүнө 790 грамм таштанды туура келсе, калктын тез өсүшүнө жана урбанизацияга байланыштуу жыл сайын таштанды чыгаруу 73%га өсүп, 2050-жылга карата дээрлик 4 миллиард тоннага жетиши күтүлүүдө. Ошону менен ар бир киши күнүнө 1 килограммдан ашуун таштанды чыгарып калат. Мындан улам көптөгөн өлкөлөр катуу таштандылардын пайда болушун азайтуу жана аны кайра иштетүү үчүн чараларды көрүүдө.